Лондон дүйнөдөгү эң таасирдүү жана тарыхы бай шаарлардын бири. Анын тарыхы 2000 жылга жакын. Ал биздин замандын 43-жылы римдиктер тарабынан негизделип, Лондониум деп аталган. Темза дарыясынын боюнда жайгашып, соода жана саякат үчүн ыңгайлуу шаар болгон. Орто кылымдарда Лондон Англиянын соода борборуна айланган. Бирок 1665-жылдагы чума жана 1666-жылдагы улуу өрт шаардын көп бөлүгүн жок кылган. Өрттөн кийин шаар кайра курулуп, таш имараттар көбөйүп жана азыр ал дүйнөдөгү эң күчтүү шаарлардын бири болуп калды. Лондон дүйнөдөгү эң көп улуттуу шаарлардын бири. Бул жерде 300дөн ашык тил сүйлөнөт жана тургундары маданий салттарды сактоого чоң маани беришет. Алардын арасында падышалык күзөттү алмаштыруу жана Royal Ascot сыяктуу салттар бар. Лондон менен байланышкан кызыктуу фактылар абдан көп. Мисалы, Big Ben бул мунара эмес, чоң коңгуроонун аты. Ал эми Лондон метросу дүйнөдөгү эң эски метро. Ал 1863-жылы курулуп ишке кирилген. Тауэрде каргалар дайыма багылат. Ишеним боюнча, алар кетсе, падышачылык кулайт. Көпчүлүк адамдар Тауэр Бриджди Лондон Бридж менен жаңылышып карашат. Жамгыр көп деп ойлошот, бирок Лондон кээ бир европалык шаарларга караганда кургак. Лондон ошондой эле тамак-аш жана чай маданияты менен белгилүү. Afternoon tea, күндүз чай ичүү салты, сэндвич, скон жана джем менен көпчүлүк жашоочулар түштөн кийин чай ичүү салтын кармашат. Классикалык тамактардын арасында fish and chips жана pie and mash бар. Шаар пабдары коомдук борбор катары кызмат кылат жана көпчүлүгү тарыхый 100 жылдан ашык тарыхы бар пабдар.